Кийинки задание АБС анализ идея. 80 на 20. Просто, короче, мен түшүнгөн боюнча бул деген биз берген товарларды АБС типа уровень биринчи эмес, экинчи эмес, үчүнчү эмес деп коюп берет да. Так, тияка деген мен деген array names деп 5 длинадан турган массив создавать этип алдым. Так, это выручка. Короче, эки массив создавать этип алдым, толтуруп алдым. Биринчи ячейка 100, экинчи 300, 400, 550. Аналогично ошондой эле. Endlet создавать этип алдым. Типа бул деген топ-3 да, ошо топ-3 3 эле эмес да. Кайра 3тү присвоение кылабын. Integer k бул деген обычный эле жанагы ice j деп атпайбы, ошондой эле циклга колдончу эле переменная. Integer max id это переменная создавать эткен себеби типа кайсынын выручкасы эң көп болсо ошого салып кете беребиз да, салыштырып. Integer i дайыр циклга колдончу переменная. Биринчи цикл for кетти, типа k башталат 1ден, заканчивается n-ден. Мен жанагы создавать этпедим белем. N равно 3 депчи, 1, 2, 3 да. 1ден баштайт, n-ден бүтөт. Ошону бул циклдын иштеши 3 жолу итерация кылып чыгат. 1, 2, 3 болду, токтойт. Биринчи итерацияга кеттик. Next max id равняется 0 idx 0 калдым. Анткени деген биринчи эме буга деген биринчи значение байладык да эмеден. Ошондо max id равняется у нас 100. Нет. 100 тура эле. Так, кеттик. I 0дон баштайт. Size revenue уже эменин длинасы гана токтойт да 0дон баштап. Revenue длинасына. 0дон баштайт. Revenue 4,4дөн бүтөт. Это встроенный функция экен, size длина revenue минус 1. Ошо логаритм экен. Next кеттик. Если выручка i больше revenue max id true болсо, значит эме майка айда max id'ни кайра перезапись кылып алдык да, значит бир цикл кетти. Баарын карады, эң чоңун таап алды. Эң чоң эменичи. Мисалы үчүн азыр итерация кылганда биз деген 100, 300, 450 тапты да азыр биринчи итерация. Итерация деген циклдын бир иштегени. Майк деген ушундай равняется ал деген жаңы присвоение кылып алдым, бир аз 450 кеттик, дальше чыкты. Келип топ-1 деп жазып алды, типа топ майк 1 название чыгат, max id с выручкой revenue max деп муну чыгарып берет бизге. Revenue max id равняется -1. -1 кылып салганыбыздын себеби итерация цикл кийинки иштегенде кайра ушуну таппаш үчүн мунун деген эмесин значениясын -1 кылып салдык да. Так, кеттик. Экинчисин дальше ушундай эле 1, 2, 3 жолу изилдейт. Биринчисине мон тапкан, экинчисине мон табат, үчүнчүсүнө мон табат, бүттү. Программа өтөт ушуну.